Салам достор, бүгүнкү видеомдо сиздерге Европада жашаган элдердин эс алуу маданиятынын бир мисалын көргөзгүм келип турат. Бүгүн чогуу каравандын тагыраак айтканда үй прицептин ичин, өзгөчөлүктөрүн жана аны кандай эс алуу жайларга алып барып колдонгонун көрөбүз. Өзгөчө каникул учурунда жолдордо ушундай каравандарды кездештиребиз. Ал эми бүгүн биз бараткан эс алуу жайы Бельгияда. Ал жерге биз досторубуз чакырышты. Ушул эле видеодо Бельгияга Нидерландиядан кантип өткөнүбүздү көргөзөм. Бул эки өлкөнү бөлүп турган чек ара жок. Бирок 1 километр калганда эскертүүчү жана 1 километрдан кийин Бельгия деген жол белгиси турат. Нидерландиянын чек ара кызматынын маалыматына ылайык, Бельгия менен Нидерландиянын ортосунда 840 ашык чет өткөлдөр бар. Булардын ичине негизги трассалар, токой жолдору, жергиликтүү кичи жолдор кирет. Сиздерге бир нече убакыт Бельгиянын жолдорун көргөзгөндөн кийин биз баруучу эс алуу жайы жөнүндө маалымат берем. Бул эс алуучу жай Зилвермейр деп аталат. Караван менен келип эс алсаң да болот. Бул жердин өзүнүн дагы ижарага берилүүчү бунгалоолору бар. Караван менен келип токтогондо 3 күнгө болжол менен 50 евро төлөйсүң. Кээ бир адамдар өзүнүн караванын ушул жерге 1 жылга коюп, жыл ичи каалаган убакытта келип эс алып кетишет экен. Бул жерде эс алуу үчүн керектелген чатыр, караван сыяктуу түркүн жабдыктарды көрө аласыздар. Адамдар табияттын ичинде эс алууну каалашат. Биздин достордун токтогон жеринде ушундай кооз көл бар экен. Балдар жакшы ойношту. Аба ырайы да сонун болуп берди. Досубуз бизге котлета жасап, мангалга, барбекюга даярданып баштадык. А биз болсо ушундай долмаларды жасап үйдөн ар кандай таттууларды, суусундуктарды алып келгенбиз. Ал эми каравандын сырткы жагына көңүл бурсак, бул жерде электроэнергияны алган атайын станция бар. Ошол жерден каравандын ичине электроэнергия келет. Каравандын ар кандай түрү бар. Биздин достордун караванына суу ушинтип толтурулат. Каравандын ар бир жеринде ушундай буюм салганга жайлар бар. Бул абдан ыңгайлуу. Азыр ичин көргөзгүм келип турат. Бул жерде жашоо үчүн сонун шарттар түзүлгөн. Буюмдарды сакташ үчүн ушундай үстүңкү шкафтар жана толук кандуу колдонулуучу ашканасы бар.
3-4 киши жашай ала турган шарттар түзүлгөн. Бул жерде ажатканасы бар, жатак бөлмөсү бар. Ошентип досум бизге кофе жасап берди. Менин алып келген фирменный пирогум алма менен. Буну жеп алып, токойду сейилдегени жөнөдүк. Бул жерде көргөзгүм келип турат. Бул Европанын көп эле жеринде көрсөк болот. Атайын күчүктөрдү, иттерди ойнотуучу, эс алдыруучу же машыктыруучу зона деп аталат. Бул эс алуу жайында 4 мезгилде бири-биринден кооз табиятты көрө алат экенбиз. Балдар ойноочу парктар, жай мезгили үчүн пляжы да бар экен. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Европада эң жакшы көргөн нерсем бул таштандылардын сорттолушу. Ошого карата кайра иштетип, табиятты коргоо проекттери көп. Бул жерде шише айнек, кагаз, металл идиш, пластика жана органикалык таштандылар өзүнчө ыргытылат. Видеонун бул бөлүгүндө балдар үчүн арналган парктардын түрдүүлүгүн, өзгөчөлүктөрүн, коопсуздугун жана минимум пластика колдонулганын байкайсыздар. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may. Ал эми бул жерде барбекю жана от чакканга атайын жер бар экен. Чоң компанияда келсең, бул жерде эс алсаң болчудай. Maybe next year in Madrid or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn. Ал эми мен кайда барбайын, ажатканаларга көңүл бурам. Негизи тазалыкты сактоочу персонал көрүнбөйт, бирок бул жерлер негизинен таза жана шарттары жакшы түзүлгөн. The world is your open gate, and I just stood afraid of fate. If I don't take that step today,
will vanish with the train, and I'll never see your smile. Токойдо сейилдеп, коздугуна суктанып келген соң барбекюга өттүк. Алгач кызыл калемпирди отто бышыргандан кийин салат жасап, тамагыбызды жеп, рахматыбызды айтып үйүбүзгө кайттык. Сиздерге эгер видео кызык болгон болсо, лайк басып, комментарий жазып койсоңуздар, мага кыргызча контенттер жасаганга дем мотивация болот. Рахмат.